Биз эч качан бирөөнүн кемчилигин, жаңылышын көрбөгөн. Көздү жумабыз. Кайра колду түшүрөбүз. Биз эч качан жаман, бузуку, ушак сөздөрдү укпаган. Баарыбыз кулакты жаптыкпы? Кайра колду түшүрөбүз. Биз окууну, ата-энени, Кудайды, сабак берген эже агайларды, класс жетекчини, классташтарды чын жүрөктөн жакшы көргөн. Биз башкалардын жакшы сапатын, туура ишин, жакшы ниетин, адамдардын бир гана жакшылыгын байкап, издеп жүргөн адамдардан болобуз. Жамандыкты көрбөгүлө, жамандыкты укпагыла, только жакшылыкты көргүлө, жакшылыкты уккула. Бизге бул агайдын практикасы аябай бизге керек да. Ошол практиканын натыйжасында окуучулар бири-биринин жаман жагын көрүшпөйт. Гимназия боюнча. Кутман таңыңыздар менен бүгүн бизге Баткен областынын Лейлек районунун жаштык айылынан атагы жалпы Кыргызстанга тараган Гапыр агайдын мектебинен атайын Гапыр агайдын эң мыкты окуучусу Борбор калабыз Бишкек шаарына келди. Биз улуттук телевиденияга чакырган болчубуз. Азыр анда окуучуну тосуп алабыз. Асель Худжабердиева чек аранын жанында жашаса да айылы өзүнө кымбат экенин айтат. Себеби бардык ийгиликтер ошол аймакта жайгашкан атагы бүт Кыргызстанга тараган Гапыр агайдын гимназиясы орун алган. Асель 1.250.000 окуучу катышкан республикалык сынакты жеңип алып, жылдын мыкты окуучусу аталды. Андан башка бир нече олимпиадалардын жеңүүчүсү. Эң биринчиден Гапыр агайдын мага жардам берген китеби бул Акылым келген маданияты китеби. Мында эң биринчиде өзүн өзү тарбиялоо, окуп кандан негизгин бөлүп алуу, маселени тез бекем ой чыгаруу. Бул бардык темалар бул бизге өтө керектүү болгондуктан мен бул ушул айым китепти окуп туруп ийгиликтерге жетише баштадым. Асель азыр 10-класстын окуучусу. Келечекте ак халатчандардын катарын толуктагысы келет. Мектепте химия мугалими жок. Бирок биология мугалими Гапыр агайдын методу менен даярдап, область боюнча химия сабагынын олимпиадасынан жеңип алды. Бир жылда ким көп окуду? Мурдагы жылы мени тандалыштыр. Бир жылда 46 китеп окуду депчи. Бул да мен үчүн жетишкендик болуп эсептелинди. Анан кечки саат 16-дан 15 өткөндөн баштап 17:00-гө чейин окуучулар сыртка чыгып, сыртта китеп окушат да. Мында кандай китептерди окушат? Чыңгыз Айтматовдун 10 томдугу бар. Жана ошондой эле адабий чыгармалар, Келкел, Сынган кылыч, ушул романдарды, повесть, поэмаларды окушат. Мында окуучулар өзгөчөлүгү эң биринчиде сөз байлыгы көбөйүшөт. Адабий чыгармаларды окугандан кийин көп ийгиликке жете баштайт. Алыста турган адамдын оюн кеңирип түшүнө баштайт да. Гапыр агайдын ийгилиги тууралуу Агай аттуу 10 сериалдуу көркөм тасма миллиондогон көрүүчүлөрдү топтой алды. Агайдын окуучулары 100% жогорку окуу жайларга өтүшсө, алардын 95% бюджеттик орундарга өтүшкөн. Тасмада баяндалгандай эле мектептин спорт залы, салтанат өткөрүүчү көркөм залы чынында эле жок. Кадр маселеси да жетишпей келет. Алыскы региондордон келгендер үчүн жатакананын жоктугу көйгөй жаратат. Көйгөйлөргө карабастан гимназияда окууга умтулгандардын саны өсүүдө. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.